Assalamu алейкум, Азир Досмонов YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз кайрадан Дордойдобуз. Анын себебин биз буга чейинки видеону азыр сиздерге коюп беребиз. Анан ошол видеодогу эжеге буйруса талант экөөбүз келип, эженин бекер кофесин ичип кеткенбиз. Ошондо чында жаныбызда акча жок болчу, бирок ошого карабастан эже мартык кылып бизге кофе бергени үчүн биз дагы өзүбүздүн белек-бекчектерди берип коелу деп Кызсай Калкабылова, Талант Сагынбаев, Өмүрбек Абинеров болуп өзүбүздүн колдон келген белектерди жана ошондой эле бизде алыстан белектерин берип жиберген адамдардын аманаттарын жеткиргени келдик. Азыр эжекебиз Дордойдо болсо керек издеп таап эжеге белектерди берип, анан эжеге чай сатышабыз деген жакшы ниеттер менен келдик. Кызыктын баардыгы алдыда достор, алыстабай туруңуздар. Биз кеттик. Сер братан, мартырбай болду. Манты? Манты житсин. Неме каякта эле? Север 3-чү неме деген. Мүмкүн. Булдай ылдый да дагы. Достор, азыр Дордойдун ичи аябай суук экен. Буюрса эженин кофесинен дагы ичебиз деген ниеттебиз. Абайлагыла. Жол деп. Азыр эжени издеп баратабыз. Дордойдун берки башында окшойт го. Эсаку, үшүдүңбү, шөдүңбү? Негизи суук экен, мен өтө калың кийинип келдим эле, бирок баары бир суук өтүп атабы? баары бир. Мен жупчукка эле кийинип алгам. Эжеге эмне үчүн эжеге келатасың, айтсаң? Мен чынында биринчи жолу көргөндө баягы силерди деле чалышкан эмеспиз, анан Инстаграмдан эле көрдүм. Билбейм, көзүмө жаш айланып эле жаман жүрөгүм башкача болуп кетти эжени көргөндө. Баягы Инстаграмда ушундай нервный, негативный адамдар көп да. Анан неге адамдын баары ушул эжедей болбойт деген бир ой келди магачы. Анан сенин комментарийиңе талант мага ушул эжени таап берчи деп жазып алып турмун да, адашыпчы. Анан кайра өчүрдүм, анан таланттын өзү сага айтпадымбы? Мага эжеге жол сага айтып койчу, мен да барам деп. Ошома таап берчи дегем. Достор, Сайкалдагы ошол эжени Сайкалдагы ошол эженин мээрмандыгын, эженин марттыгын көрүп, анан жүрөгү жылып, мен да барам деп атай өзүнүн белегин алып келди. Буюрса азыр эжени тапсак, белектерибизди берет элек. Чалбай эле жетет эмеспи? Жетет эже эмеспи? Каякта жүрөт экен? Достор, Миреженин чайларын таптык, бирок өзү жок, азыр келип калат болуш керек. Бир жака кетти эле, тетине келет окшойт го эже. Эжени күтүп алганда. Миреже? Ошо пакеттер менен келет. Мирежен. Мынакей. Кандайсыз эжеке? Кандайсың? Жакшы жүрөсүзбү? Кандай чай? Иштериңиз жакшыбы эже? Жакшы. Памирликтер келип калдык. Сиздин кофеңизден ичип кетели деп. Кофеңиз аябай жакты бизге же. Бир жуманын ичинде интернет жылдызы болгон кандай экен эже? Интернет жылдызы. Дордой боюнча таанып атышабы сизди? Сен Силерди таанаган мен де турбайбы? Ооба. Силерди таанысам сәл этеп болмокмун. Таанаган жокмун да, силерди тааныбайт экенмин. Сиздин видеоңузду интернетке чыгарарыбыз менен, Инстаграмга, Ютубка чыгарарыбыз менен биздин көрүүчүлөрүбүз жазды, комментарий жазышты, сиз жөнүндө жакшы ой пикирлерин жазышты. Чындыгында сиз бизге эле жаккансыз, ошондой эле жаккансыз. Өзүңүз баягы биздин Дордойдо үшүп калганыбызды көрүп, кофеңизди бизге бекер бергенсиз. Анан ошол сиздин жакшылыгыңызга биз дагы жакшылык менен кайтарып, кичинекей белектерибиз менен келгенбиз эже. Кабыл алып коюңуз, жөн эле койсоңуз болбой дебей. Бул жакта Кызсай Калкабылова сиздин баягы энелик мээримиңизди жактырып, бул ырчы кыз бул дагычы. Ырдап жүрөт. Сизди биринчи жолу көрүп, көзүмө эмнегедир жаш да керенип кетти. Баягы ушундай негатив комментарийлерди окуп, өзүм өтө баягы капаланып отурган мезгилим болчу. Анан кийин сиз чыккандан кийин неге адамдардын баардыгы ушундай жароокер, неге ушундай жакшы адам болушпайт деп, анан
Азиретке айтып чого келели деп ошо чого келдим сизге атайын. Ошо сайкал белеңди өрүп коёндай бул эжеге. Ушундай жакшы эжелерибиз бар болсун, башка жаштарга да үлгү болсун деп атайын ушуну видеого тартып, бул өзүбүздү пиарлоо максатында эмес эже. Ушундай эжелер көп болсун, мындай аябай март, ичинде кири жок, баягы бирөөгө жалаң жакшылык каалаган эжелерибиз көп болсун. Анан бул жакта эжеке, мынакей, сизге атайын шуба алып келдик. Бул Нурсултан Мамытуулу деген канал бар. Анан ошол жигит дагы ушул мартты кылып сизге жакшы эжелерибиз көп болсун деп ушундай шуба белек кылды. Мында кабыл алып коюңуз эжеке. Анан эжеке сон жарашып калды. Эми эжеке, бизди бүткүл дүйнөдөн көрүшөт Азирет Осмонов каналын. Биздин баягы көрөрмандарыбыздын ичинен дагы эжеке Америкадан бир бала атын айтпай эле кой деди, сизге $100 салып жиберди эжеке. Кабыл алып коюңуз эжеке. Кабыл алып коюңуз эжеке. Мына. Бул деген эжеке Алланын буйругу. Бул деген насип кылган сизге бул нерсенин бардыгын. Кандай адам жакшы болсо, кичинекей бир белекте бир жакшы бир иш кылсаңыз, ушундай көп болуп кайтып келет дегендин белгиси эжеке бул дагычы. Ушундай март бойдон калыңыз. Энелик, мээрим бизге аябай жакты ошондо эжеке. Бар болуңуз, оорубаңыз, оорубай, сыркабай жакшы жүрүңүз. Белектерди кабыл алып коюңуз. Анан биздин ошол күйөрмандарга, биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн саламдыбайыңызды жолдоп койсоңуз болот. Бул Нурсултан Мамытуулу деген канал бар YouTube'да. Ошол баягы шубаларды сатат, өзүнүн магазини бар, Дордойдо турат. Анан эжекеме ушундай белегим бар эле, ушул шубаны сизге белек кылып жиберди. Муну болсо Америкадан салып жиберишти эжеке. Не деп айтышымды эле билбей турам, чынындачы. Азирет, силерге каналыңызга оомат. Биринчиден баягы силерге Кудайым деңсоолук берсин, өмүр берсин. Анан баягы заманыбыз тынч болсо, баардык нерсе боло берет, жакшылыктар боло берет. Ийгиликтериңер көп болсун. Главное, рахмат. Мен интервьюдан ушундай кылсак, ал ушундай десе мен да сүйүндүм. Кантип деп биринчи эмне кылдым. Ишенбедим. Анан өзүм окушту эле, интернет чугушту билбейт экенмин. Анан балдарын эмне кылып атышты, анан сүйүнүшүп тартышты. Рахмат, мен аябай эле кубанып турам. Рахмат эжеке. Бизге видеонун астына эжекеге белек берип койгула, ушунча неме кофенин акчасын төлөдүңөрбү дегендер аябай көп болду да. Анан кофенин акчасын төлөгөн эмеспиз достор, бизде ошондо жаныбызда акча жок болчу. Анан эжеке болбой бизге кофе, ысык кофеси менен бизди сыйлаган үчүн сизге чоң рахмат эжеке. Сиздей адамдар көп болсун. Мына сиздей жакшы адамдар болгон үчүн дүйнө кармалып турат эжеке. Силерге окшогон чыган балдар көп болсун. Баягы мен болгон жолугуп кетебиз дегениңерди мен мындай жөнө жолугуп кетет экен деп эле ойлогом, мындайды эч күткөн эмесмин, чынында күткөн эмесмин. Азыр даже сүйлөйүн десем сөзүм дагы уже качып атат. Эми айтарым чын эле баягы ушу каналыңар баягы дүйнө жүзүнө белгилүү болсун. Биз болгону бул жерде себепкер гынабыз эжеке. Калган бардыгы Алланын буйругу менен ушундай бизди жолуктуруп, сиз бизге кофе берип, биз кайра ушул жакка келгенибиз бардыгы буйрук менен, бардыгы ошол эми жакшылык үчүн. Неожиданно эле бир не болуп калдым, дагы сюрприз, даже мен сүйлөр сөзүмдү таппай турам. Рахмат эжеке, бар болуңуз эжеке. Чоң рахмат сизге. Рахмат эжеке. Азыр кайрадан сиздин кофеңизден ичели эми. Кофеңизден ичип, анан сиз уруксат берсеңиз, биз бул жакка чыгып алып өзүбүз мындай чай сатып көрөлү дегенбиз. Чай саткан кандай болот экен депчи. Шок кылдыңар дагы. Рахмат эжеке. Баягы кечүүн келишип ошол булар бекер ичип кетишкен турбайбы? Анан элдин баары жаман көрүштү го буларды. Силер эмнеге бекер ичесиңер деп бизде ошентип немеге жазышкан. Анан достор, бул видеону тартуубуздун максатын айтып коеюн сиздерге. Бул жөн гана өзүбүздү пиарлоо максаты эмес.
же болбосо өзүбүздүн жүзүбүз чыгаруу эмес. Мына ушундай дүйнөдө эжекедей жакшы адамдар көп болсун, жаштарга, улууларга, баардык адамдарга үлгү болсун деген максатта тартып атабыз. Биринчиден март болуш керек. Экинчиден бирөөгө жакшылык кылсаң, ал чоң болуп кайтып келерин дагы бир жолу далилдеп, тастыктап турабыз. Сакум, эмне жейин деп атасың я? Курсаң ачты. Бул жакта неме бар? Бозо, коктейлдер. Коктейлдериңиз калбадыбы эже? Бозо жок эже. Эже аябай сабырдуу экенсиз. Биз сизде ар нерсе деп коктейль берип коюңуз, пиво берип коюңуз десем дагы эч нерсе дебей, жиниңизди келтирбей, бизге наоборот кофе бергенде аябай ичибиз жылып калган эже. Сиздин ордуңузда мен болгондо булар куюп этим эже. Жок. Өзүм жиним келбейт да. Жакшы да ошол нерсе. Ачуум жок. Кегиле. Эже, анан эме деп жазып атышат комментариygечи, эженин кызы бар бекен депчи. Эже аябай жакшы экен, энесин көрүп кызын ал дейт го. Анан кыздарыңыз барбы күйөөгө тиелек? Мен бир эле кызым бар. Өтпөң кыздардын баары менин кызым буларга. Менин кызым деп кыздарды алып келип туруп. Ай Кудайым. Сенсектер. Мына эже Спонсор болгон балдарыңарга да рахмат. Ооба. Америкадан салып жиберди эже $100 сизгечи. Биздин көрүүчүбүз. Чынын айтканда мени силер жаман катты шок кылдыңар. Өткөндө сен менен жолукканда шок болгон эмесмин, мындай деп эле тартып кеттим деп эле ойлогом. Ман чыгарды YouTube'дан көрдүк дегенде ана шок болуп жүрбөймүн. 2 күн шок болдум. Анан кайта эсиме келдим. Дагы бир 2 күн шок болосуз эми. Эми билбейм. Эми чыкпай койгон. Жок эжеке. Буну вообще эле чечпей эле коеюнбу? Ооба, кийип жүрүңүз, жакшылыктарга кийиңиз эжеке. Жакшы тойлорго кийиңиз. Буюрса тойлорубуз болсо чакырабыз эже, сиздей жакшы эжелер биздин жаныбызда болсо аябай сүйүнөбүз биз. Ана эмесе достор, бүгүн Кыз Сайкал Кабылова Дордойдо чай сатат. Кыйкырышың керек сени. Кыйкырышың керекпи? Кофе ичсең ошону кыйкырып турчу. Жок, мен кыйкырып, сен өзүң кыйкыр. Кофе алабыз, чай алабыз. Кыйкыр. Бияка каччы. Сен жакшылап кыйкырсаң. Беже кофе, чай деле кыйкырамбы? Ушундай эле? Кофе, чай, пирожок, Бозо, коктейль. Бозо, коктейль, пиво деп салба. Чай алгыла, чай. Катыра, кыйкыр. Эжелер алганы калды азыр. Чай алгыла. Жалдыра. Кофе сонун кылып жасап берем эже. Ал эжекелер сатабыз азыр. Эжеке келиңиз, бизде ысык кофелери бар, чайлар бар, пирожоктор бар. Айласыз болу. Алып коюңуздар эми. Алып коюңуздар. Алыңыздар. Не берейин эже, чай, кофе, эмне берейин? Кофе. Даярда. О, таке бул. Көп жылдан бери кофе даярдап. Ана кантип даярдайт? Эже кантип? Сүттөн куябыз. Жок, биринчи кофе сал. Токто, Сакуга үйрөт азыр, могул шаарда чоңоюпчу, могул эч нерсени билбейт, могулчу Сайкал. Кач. Келиңиз эжеке, содаңыз жакшыбы? Жакшы отурасыздарбы? Биз өзүбүз Памирден келдик. Памирден келип, чай саталы деп атабыз. Сиздер каяктан келдиңиздер? Памирдин жанында. Памир Ситиден деп коесузбу? Миреженин чайынан ичесиздерби? Биз бул эң жакшы көргөн эжебиз. Биздин дагы эң жакшы көргөн эжебиз Миреже болуп, көбүнө жакты эжечи. Жакпаган адам жок. Сизге да берейинби эже? Айтсалым эже. Демеде Сайкал. Сода жакшы өтүп атат. Сайкалдын өзүнүн колунан көрчү. Кана эми көрөбүз Сайкалдын кандай иш кылганынчы. Калчылдабай, титиребей. Ушунча болот да бир. Ана күндөрүндө ушундай кыздар балдар келип. Күнөө келет бул эми могу жумушка чыкты ужечи. Сайкал чай сатып иштеп кетти ужечи. Мен эми Анда биз базарга чай ичишүп. ошондой. Күйүп каласың Сайкал. Оюн эмес деп кой. Оюн эмес. Эже, чай, кофе. Кыз Сайкал Кабылова өзү чай жасап берем деп атат сизгечи. Болгону 500 сомдон эже.
Мынакей дачаны берип атам, достор. О, Көчөлө базар. Пачин. Талант Сагынбаев азыр кофесин көрөбүз азыр. Өзүнө окшогон капкара кофе. Мираға шуба киісіп қойдыңар. Шуба ешнерсе емес, $100. Эже жакшы адам, жакшы адамдарга ушундай берип атабыз. Қандай жақсы мамилеге біз тағылып шуба киіп. Кайра башынан келип тарткыла мени дейсиз. Байке келиңиз, чайдан алыңыз. Любойун алдырабыз го. Орозосузбу? Орозоңуз кабыл болсун, байке. Бак, жакшы. Сен качан карызың кармап бересиң? Ойла. Азирет Осмонов тордойду манекендерди кулаттыбы? Шо, кыланып жүрсө көр да. Шахарда бериш керек бизге? Ай. Все. Эй, бол, терегиле батыраак. Эме ким да чай алат? Чай алгандар очередке тургула бул жака. Тизилип. Сизге кофе, бир чай, бир кофе. Батырактан. Сен көк чай даярдап. Окуй. Сайқал үшін болыр темечіп қойыңыздар. Чоң рахмат. Эже аз бизде скидка болот да 25 сомдон. Арзан чайды 5 сомдон алып жерге. 5 сом. Болот. Беребиз. Кассир мен. Сен бечип. Тың аял болчу да экен, 10 сомдон бери шарт. Так, дагы кимге кофе, кимге чай? Сизге кофе. Азыр Осмонов тартып атканды ичпейсиңер. Ошо да ичпейсиздерби? Сливки менен дейт. Сливки менен? Эме менен кылып кора, сүт менен кылып кора эле же. Сүт менен ичип коюңуз бүгүн. Келе достор, байкелер. Кофе, чай. Таке сат ошол жактан билебиз. Азыр Осмоновдун жанына тартып. Келиңиз эже. Кимге кофе эле? Али. Видео. Сливки менен ким келе? Магасы сливка. Мон менен бирөөңөр алып. Мон ичип койгула. Эже, мына. Жалдыра сен сатышың керек ошону. Бизге азыр жарым саат убакыт беребиз. Жарым саатта Кызсайкал Кабылова канча сомдук кофе, канча сомдук чай сатат экенин азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Азыр 10 мүнөт болду биз сатып атканыбызга, Чай сат. Ушундай бизнес ачылды да, байке. Ким сливки менен ким келе? Келиңиз, байке, чайдан алыңыз. Байкебизге да. Кекстен жеңиз, байке. Жеңиз, байке, жеңиз. Неме көк чай менен кара чайды аралаштырып. Молодец, ошуктар билет өзү махабат. Өзүмүз, өзүмүз. Немелер deyapsiz, эже? Муна касига жогу. Жақсы сен пайда. Саку, сен жана көзүндө неме сезон бүтүп калат го? Ошондо сен дордойго чыгып кетишиң керек экен да. Сен содаң жакшы болот турбай? Ооба, жакшы болот экен чын эле. Чай, кофе жеке. Кофе. Сизге да кофе, Жактан бирдеме жейсиздер. Бул жактан карап көрсөңүз, байке, бир нерселер бар. Пирожок. Аз калды иш керек экен, Тиякта аз калды да болчу. Сатабыз Кофе, кетебиз. чай аз калды десең, элдер алат экен, көрдүңбү? Мына сатабыз кетебиз деш керек экен. Биринчи, бир термос сатып бүттү азыр достор. Сайкал. 2 термос саттыбы? 2 термос сууну, кайнак сууну төгөттү азыр. Азыр 3-үчүсүн куюп атышат. Байке, кандайсыз? Мен сизди тааныйм, байке. Иштериңиз жакшыбы? Келиңиз учурашып калалы, байке. Сизди айтып атышат да? Эмне? Кофе ичет дейт да көптөн бери. Кофе ичип кеткен дейт да? Ичип кеткен. Кофе ичпейсизби? Ичерем. Келиңиз. Не? Содалар болуп турбу? Жок, сода жакшы болот. Ошон үчүн могу Кызсайкал Кабылова деген ырчы кыз. Бул сизге махабат кофесин даярдап берет. Жок, махабат. Тамаша. Жок, жөн эле кофе. кофесин даярдап, Иман кофесин даярдап бер. Каяктагы махабат айтып. Махабат бүттү уже. Каяктагы махабат? Канча жыл. Жеңем көрсө азыр. Жеңем көр. Жеңемен коркосузбу, коркпойсузбу? Эркекче айтыңызчы. Коркпойм, эмне корком? Эй, Я. муну YouTube'дан көрүп алат жеңем.
Точно коркпойсуз. Эмне коркпосуң? Эмнеге коркуш керек? Я. Үй барганда жалдырап, кофе кечирип койчу, мен сени коркпойм деп айтып алдым деппи? Жок антпек чыкпайт да. Эжеке майда жок беле? Сайкалга бересиң. Бул майдаланбайт да эже. Бул бүтүн эле боюнча кетип калышы мүмкүн деп эле. Эже эмне иш кыласыз сиз? Мен цех иштетем. Цех иштетесиз. Бизнес вумен. Бул жака паштардан алып келип туруп бересиз. Алып келип берем. Сатасыз. Россияга. Россияга. Биз да иштегенбиз Союз мезгилинде. Анда эмне Фрунзе дордой кичинекей эле базар болчу. Талчок болчу, кичинекей. Байке, сиз эмне жумуш кыласыз? Сумкага караганда сатуучусуз. Сатуучубуз да сатуу. Сиз жаман сатсаңыз керек Байке, мындай Эң жаман күчтүү мен шарик экенсиз. Көрүнүп турат. Эң күчтүү мен сатам. Ошон үчүн Байке 500 сом берип Оптом коесуз. Так, бул жака сдача бересиз. Мен оптом сатам, жинс сатам, жинс. А, жынсы, э? Саламатсыз бежеке. Üşүдүңүзбү? Эгерде дейт жеке, мындай ушундай цитата бар да, эгерде дейт базарда туруп үшүгөн болсоң, анда 2 кофени 50 сомго алып ич дейт да. Üşүдүңбү Сайкал? Ооба, соңду. Рас болуп турду. Балык немеде, этажкада чайга неме кылып көңгөнсүн да. Кандай экен деп сурап койбойсузбу? Шүмшүк деп элечи. Сыйлап чачтарымды. Жак эже билет, жак меники. О, салам алейкум. Кандайсыз байке? Иштериңиз жакшыбы? А, YouTube'дан көрөсүзбү мени? Чын эле көрөсүз менин программамды. Рахмат байке чоң. Жакшы жүрөсүзбү? Ден соолук. Бул жак кызыңызбы? Так, байкеме чай берчи. Чай барбы? Калбады, э? Байке. Кызыңыз канча жашта? Кеңиз байке. Пакетиңизди ачып коюңуз. Мына салып калалы. Алла разы болсун байке. Ишиңизге ийгилик сындар. Чоң, мейлиңиз байке. Жакшы туруңуз. Мейли байке. Сен несе? Кысай кабылова канча сом сада кылды азыр санайбыз. Так, 500 миң, о. 1,5 миң. 700, 800, 900, 2 миң. 2080 сом болду. 2080 азыр тургу. Монеткалар барбы? Жок, бул жакка ал сиздики кош. Мен бияка салдым да бул. 80, 10, 20, 100, 2100. 30, 42. Ошондо 80, 90. 2142 сом. 2142. Сайкалга колушат болгула. Эжекенин акчасын бер. Эже. Тапшырып берейин. Сиздин чайларыңыз, сумкаңыздар берейин. Эми айтчы, кандай экен, жумуш кандай экен? Жумуш оор экен чынында. Баардыгына сатыш. Баягы мага да бир аз оңойчулук болду окшойт ба, элдер таанып, кичине ошентип алышып, мындай кыйын эле болуш керек Миражеге. Ана тоңуп калдым аябай, сук экен, ушундай кыштын күнүндө эртең менен эрте келип иштеп аткан сизге рахмат. Азыр айтып атчак, кабагым кашым дебей, ушул жерде Мираже балдарын багып иштеп жүрөт депчи. Рахмат эжеке сизге. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Оорубаңыз, тыркабаңыз. Үй бүлөңүзгө дагы тынччылык каалайбыз. Ишиңиз боло берсин эжеке. Сизди баягы жакшы эжелердин, аламдагы эң бир жакшы эжелердин катарынан көрөбүз. Сизди үлгү тутабыз эжеке. Сиздей болуш керек, аял заты деген, апа деген ушундай сиздей болуш керек. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуз. Сизге бир батаңыз берип койсо эже, чынында эле. Сайкалга бир батаңыз берип Алайын келген негизи. Жумуштарыңызга ийгиликтер болсун. Биринчиден соңуп болсо
Анын баарыбыз өтүп туруп үй бүлөңүздү баарыңар үйлөрүңүздө тынчтык болсун, ата-энеңер аман болсун, өзүңөр аман болсун. Ушуга дайым алга жылсын. Чоң рахмат эжеке. Баарыңыз Аллаху акбар. Рахмат эже. Чоң рахмат. Шуган жаңа петмер. Болуп тур, мейли инсандар. Аман болуңуз. Ишиңерге ийгилик, тез окта болгула. Мен эжеме сүрөткө тартып алганчы.